Ne canım? Akçanızı oturup koyun. Anan çalar. Sanayım. Hazırkı zaman. Bu canın söz emas. Canın жашоо дегенди билдирип калат. Биздин ар бир кыймыл аракетибиз, кылган ишибиз тездеткен бул саналип. Өлкөнү саналиптештирүү жаңы технологияларды Кыргызстандын ар бир булун бурчуна жеткирүү. Бул азыркы замандын эң чоң приоритеттеринин бири. Эми кайра банкка барып очередке туруш керекпи? Талайбек Кудретович, банкка барып эмне кыласыз? Мына маселени телефондо эле чечип коесуз. Берсеңиз. Сизде мобильный кошелек бар мына. Бул жагына киресиз. Морекил сумманы жазып туруп, ушуну эле которуп коюңуз. 500 миңби? Эми Талайбек Кудретович, уруксатпы? Сизге WhatsApp'tan шайлоочулардан суроолор топтолду, баштайлыбы? Айтпадым беле мына. Элге ар кайсы жерге барып жолукпай эле WhatsApp менен эле сүйлөшүп койсо болот да. Талайбек Кудретович, мен сизге айтпадым беле. Какая разница, сен айттың беле, мен айттым беле. Карашы, азыр мына мобильный кошелек, WhatsApp, Санарип, үйрөнгүлө жаштар, үйрөнгүлө. Санариптин артыкчылыгын айтып отурсак убакыт жетпейт. Мен силерге бир мисал айта кетейин. Илгери биздин заманда окууга тапшырыш үчүн алыскы Москва, Алмата, же ушул Бишкек шаарына келиш керек болчу. Албетте, бардыгы келе алчу эмес. Азыр болсо 21-кылым. Айылда болуп, же башка жакта болуп, үйдө отуруп алып эле онлайн билим алсаң болот. Үйдө контракт төлөгөнгө акча жок болчу. Ошонун айынан акысыз онлайн курстардан билим алгам. Онлайн коммерция аркылуу оокат кылам. Бизнес машал. Албетте, туура курстарды жана туура багытты тандаганды билиш керек. Эгер сиздер чын дилиңиздерден окуңуздар келсе, мүмкүнчүлүк өтө көп. Замандан артта калбаңыз. Алло. О, жаным. Ой, мен азыр салам дегенdim. Мен шашпай тұрмын, съемкада болчумун да. Салам азыр акчамды.